Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ошский районунда жайгашкан 6 этаж домдун 2 этажынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Буюм тайымдардын баары калат. Мощный квартиралардын бири. Видеонун аягына чейин зерикпей көрсөңүздөр, маалыматты берген аракет кылам. Караңыздар. Мощный квартира экен туугандар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун жакшылап түшүндүрүп берейин сиздерге. Достор, мен турган жер Ошский район, Джим 29 дарегинде жайгашкан ушул 6 этаж домду барыңыздар билесиздер. Кирпич 2016 салынган. Сатылуучу квартирабыз 2-кабатында жайгашкан. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Ошский райондогу партнер неф заправкасын билесиздер. Жанында KFC бар. Ошол жерден ичкериге кирсеңиздер, Максат Авто Дубай ал жерде. Өтүп дагы 100 метр жүрсөңүздөр, мына Джим 29 дарегинде ушул 6 этаж домду көрө аласыздар. 2-этажга чыгыңыздар. Бул домдун артында медицинский колледж дагы бар, ошону эске алып коюңуздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага дагы келип калдым. Мага жаккан жери сатылуучу квартирабыз 2-этажда жайгашкан. Анан 1-этажда кладовкасы да бар экен, керектүү нерселерди коюп турганы, ошону дагы эске алып коюңуздар. Бул жак кирүүчү эшик. 3 бөлмөлүү сквозной мощный квартира. Квадратурасы 93, сквозной, эки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп, сонун болуп турат. Бул жагы ажаткана киргениңиздерде. Бул жагы кухня, бул жагы болсо спальный, бул жагы душ, бул жагы конок бөлмө и бул жагы детская комната. Ушундай планировкада. Суу, свет, газ, отопление бардыгы центральный. Бардыгы центральный туугандар. Техпаспорты колунда. Отопление в общем Ташкент атат, кондиционер бар. Анан өзгөчө жери айнектери бардыгы решетка менен. Мына паровой батарейкаларды көрдүңүздөр. Элестетиңиздер, 2-этаж. В общем, сонун болот. Жашоо. Кудай буюрса. Анан буюм тайымдарына келе турган болсок, көпчүлүк буюм тайымдарды калтырабыз дейт. Себеби ушул размерге ылайыкталынып жасалган, алып кетип калсак эми башка үйгө туура келбей калат. Ушундай деп ээси мага маалымат берди. Эми калтырып кетсе сиздерге эле жакшы менимче. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер да. Так, эми солго бурулсак, бул жагы детская комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү деп койсом болот. Мына байкаңыздар. Өтө мощный экен. Көрдүңүздөрбү? Эми взрослый спальняга кирели. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Мына, байкаңыздар. Зал менен спальныйдын квадратурасы 1, спальный өтө чоң деп азыр эс айтты. Мына шкафтагы жаңы эле жасалыптыр. Албетте эле сиздерге калтырылат, досторум. Мына, бул жакта эле ошо айнектери решетка менен жол тарапты карайт. Көрдүңүздөрбү? Мощный. Эми санузелдерине кезек келип калды. Кухнянын аягында көргөзүп, анан баасын айтам. Бул жагы душ отдельно. Байкаңыздар. Өтө чоң кенен экен. Так. Эми ажатканага кирели. Көрдүңүздөрбү? Квадратурасы 93, 2-этаж, 3 бөлмө. Ээсинин номери экранда жазылуу, эч кандай ортомчусу жок, риэлтору жок, прямой хозяин менен түзмө-түз сүйлөшөсүздөр. Эми жүрүңүздөр, кухняны көргөзүп берейин.